Өз заманында кат сабаты жоюлган Манасчы Төкмакын Тоголок молдонун 165 жылдыгына карата Көй Кашка коомдук фонду жана Кыргыз улуттук Манас театры Чүй облусу жана Бишкек шаарынын мектеп окуучуларынын арасында жаш Манасчы кароо сынагын өткөрдү. 1-класстан 4-класска чейинки окуучулар арасында баш байге Бекжан Базарбаевга айгарылды. Ал эми 5-класстан 11-класска чейинки окуучулар арасында Мирланов Уларбек баш байгеге ээ болгон. Кененирээк Жанна Усубалиева айтып берет. Манасчылык өнөр Кыргыздын руханий, маданий дөөлөтү экени маалым. Байыркы доордон ушул күнгө чейин эчендеги манасчылар өз вариантын айтып өтүшкөн. Мындан улам Манас эпосы эл ичинде нечендеген доордо бышып жетилип, толукталып, даңазага айланган зор мурас деп эсептелет. Дал ушул улуу мурасты улаган жаш манасчылардын көп болгону албетте баарыбызды кубандырат. Бул жаш манасчылар Тоголок молдонун 165 жылдыгына карата манасчылардын кароо сынагына катышып атсалашкандар. Жалпысынан Чүй облусу жана Бишкек шаарында окуган ар бир 1-класстан 11-класска чейинки бардык мектеп окуучулардын катышуусунда болмокчу. Жалпы таймаш 2 бөлүктөн турат. Бул 1-класстан 4-класска чейин башталгыч мектептердин окуучулары, андан тышкары 5-класстан 11-класска чейин өзүнчө катышуучулар. Булар такшалып калган, бир аз мектепти бүткөндөн кийин да чоң манасчылар менен кароо сынактарга катыша тургандай кылып, буюрса ошол нукта, ошол өзгө ой тилекте, буюрса буга чейин болуп көрбөгөндөй мектеп окуучулар арасында биринчи жолу билет кармоо укмасы менен манас айттырабыз. Бул билетте кайсыл окуяны туш келсе, ошол окуяны айтуу зарыл. Дал ушул ыкмага балдарды үйрөтүп, балдар бир гана окуяны эмес, бир нече окуянын бардык Манас эпосунун ар бир окуясына даяр болсун. Кайсыл билетти кармаса ошону айта калсын. Нукура, салттуу Манас эпосун айтууга, ошону пропаганда кылуу боюнча азыркы учурда иш алып баруудабыз. Бүгүнкү конкурстун катышуучуларынын бири Бекжан Базарбаев. 4 жашынан бери Манас айтат. Келечекте Саякбай атадай чоң манасчы болом дейт. Бишкек шаарында төгүлгөм, Үбүлөйдө 2 бир турганбыз, байкем жана мен. Байкем 13 жашта, мен 10 жаштамын. Азыр биз 68-чи орто мектебинде окуйбуз. 4 жашымдан манас айтып, телевизордон үйрөнгөм. Кандай манас айтпаны ошого сыймыктанганмын жана ошондон үйрөндүм, үлгү алдым. Мен Манастын таска көчүп келип болгонун айттым. Жаш манасчы кароо сынагына 50ге жакын окуучу катышып, жеңүүчүлөр баалуу белек, диплом жана акчалай сыйлыктар менен сыйланды. 1-класстан 4-класска чейинки окуучулар арасында баш байгени Базарбаев Бекжан ээлесе, 5-класстан 11-класска чейинки окуучулар арасында баш байгени Уларбек Мирланов ээледи. Манас театрына бүгүнкү иш-чараны көрүү үчүн келдим. Бүгүнкү күндө ушул жаш манасчылардын жана ошондой эле Манас айтам деп аракет кылып келген жаштардын ушунчалык биздин бүгүнкү күндө ушул Манас айтам деген жаштар бар экенине көзүм жетип, бүгүн куполума толуп турат. Аябай кубанычтамын чындыгында. Мен Манаска 5 толгондо эле кызыкчумун. Мен келечекте футболист, анан Манасты болгум келет. Эр манастап жуу тартып 40 чөйрө кирип барганда, абаң кошо ордунан турбаганын карачы.